Ассаламу алейкум достор, кандай турасыздар? Америкадан жалындуу салам. Бүгүн Америкада 16 май. Бүгүнкү чыгарылыш абдан сиздер үчүн дагы, мен үчүн дагы кызык болот. Анткени Америкага келгенде көптөгөн мекендештер үй алабыз деп аракет кылып, далалат кылышат. Азыр биз көптөгөн мекендештерге жардам берип, 11 жыл болуп калды болуш керек. 11 жылдан бери мекендештерге үй алып берип жүргөн Венера айымдын офисине келип калды. Саламатсызбы? Кандай турасыз? Саламатсыңар. Жакшы, кандай турасыз? Жакшы. Кош келиптирсиз. Офисиңизге киргизесизби? Офисиңе киргизем. О, абдан сонун экен. Сөздүн ачыгын айтканда сиз менен биринчи жолу көрүшүп атам. Абдан кубанып атам. Азыр сиздер менен таанышып, офисиңерди көрсөтүп анан мекендештерге маалымат берип коелу, Кош келиптирсиңер. Бул биздин офис Саус Баррингтонда. Негизи бир эле офис бар, real estate офис. Бул жакта 4 жылдан бери ушул жакта биздин офис. Бул жагы болсо иштегенде элдер биздин офисте где-то 30тан ашык агенттер иштейт да. 30тан ашык агент иштейт. Ар бирөөсү өзүнүн үйлөрүндө иштешет. Бияка мындай чогулганга конференция же собрание болсо ошондо келип калабыз. Абдан сонун. Жанагы Атакул мырзанын мыякта жоктугун караңызчы. Ал Атакул мырза келгенде эле пай деп укмуш демекти. Абдан сонун кылып турсуңар. Эме европейский, американский стиль экен да. Современный модерновский стайл кылып офисибизди оформить алганбыз. Жакшы. Мыякта деген hello деп баягы учурашкан. Столдорду коюп турсуңар, кухня бар экен. Мыяктан баягы келген клиенттерди кофе менен эме кылып, компьютерлер турат. Абдан сонун. Бул жактан эмне конференция же сиздин кабинетиңизби? Бул жактан мен ушул конференция ушул кабинетти колдонобуз. Абдан сонун. Да. Таза, кычырап. Сонун экен, анда сиз менен эме кылалы. Таанышалы, башында өзүңүз жөнүндө айтып бериңиз. Америкага качан келгенсиз, канча жыл болду ушу мекендештерге жардам берип жүргөнүңүзгө? Эми саламатсыңар мекендештер. Бул жака Америкага келгеним 24,5 жыл болду, 25 жыл болуп баратат. Ушул эле Чикагога напрямую келгем, ушул жака калгам. Бул real estate тармагында 2013 жылдан бери иштейм, 11 жыл болду. Көп мекендештерге жардам берип үй алып атышат, коммерческий зданиялар болсо, аны бизнес болсо, аны бүт жактан жардам берем да. Жакында эме көрүп калдым, сиздин бир ресторанбы, бирдемени 315 миң. Ресторанды сатыкка коюп койдук Норсбрукта, аны дагы эми real estate эмне боюнча тиги үй болобу, аренда болобу, коммерческий болобу, бүт жагынан жардам бергенге мүмкүнчүлүгүм бар да. Жакшы, абдан. Примерно айтканда 11 жылдан бери жардам берип жүрүпсүз да, 11 жылдан. Примерно орточо айтканда канча мекендешке жардам бердиңиз? Эми көп эле санаганда эмне миңдеп последний эле 2-3 жылды айтайын. Последний 2-3 жылдын ичинде эле 200дөн ашык үй алып бергенге жардам бердим да. Абдан сонун. Мен дагы өзүм Агаяда жашайм, Калмуста. Жумуш аркылуу бул жака келип атам. Анан мыяктан бир 2-3 айдын ичинде үй алсамбы дегем. Анан көптөгөн мекендештерди угабыз да сиз жөнүндөчү. Анан кимге ишенебиз? Сизге гана ишенебиз. Ошон үчүн атайын келдим. Рахмат. Бул видео мен үчүн да аябай эме, маанилүү. Анан көптөгөн мекендештер бул жака келип атат. Алар да үй алабыз деп чыгат. Анан аларга да аябай маанилүү го деп ойлойм. Сиздин телефонуңузду, адресиңизди калтырып коебуз көптөгөн мекендештер. Анан үй жөнүндө айтып бербейсизби? Кыргызстанда үй алыш жеңил дейбичи? Мыякта процесс оор. Кыргызстанда үй алыш жеңил. Бул жакта үй алыш татаал. Если эми азыр кээ бир бул жака келген 25 жыл болду, кээ бирде кыргызчаны
эмеси жетпей калса орусчага өтүп кетсем капа болбоңуздар. Сиз менден караганда кыйын сүйлөйт экенсиз. Эми бул жакта если киши только накалай акча алган, процесс аябай жеңил. Бир жума, 2 жуманын ичинде эле жаап койсок болот. Накалай акча. Үйдү толук төлөсө, Жок, үйдү тиги акчалай алса да, ипотека алам десе, анда тиги жол жобосу башкача. Ипотека алам десе, минимум 1 айдан 2 айга чейин процесс алат да. В первую очередь ошол клиент келгенде биринчи анын угам кандай үй алгысы келет, качан алгысы келет, ошонун баарын эметип туруп, анан кийин жардам берем да. Биринчи очередь ипотека, ошол проблематичный. Бияка келгенде традицион ипотеканын ар кандай түрлөрү бар. Conventional loan бар, FHA loan бар, башка түрлүү statement loan, ар кандай түрлүү лоондор бар да. Ошон үчүн традиционный лоон алыш үчүн 2 жылдык жашаган биякта жашаш керек. 2 жылдык жумушун көрсөтүш керек. Налогун 2 жылдык жанагы налоговый декларация толтурат, ошолор керек да. Анан ошон менен карап доход влияет, канча банк канча акча бере алат. Interest rate деп коет, баягы процентная ставка будет влиять, какой кредит скор, кандай кредитный история да болуш керек. Ошо көптөгөн мекендештер дагы сурап коет да, кредит скор деген эмне, ал керекпи деп, абдан керек да. Кредит скор аябай керек. Бул жакта Америкада бүт негизги аябай важный нерсе это кредит скор. Машина алам десеңер деле кредит скорун карайт. Кредитный карточка ачам десеңер деле кредит скору карайт. Ошон үчүн келгенде эле надо кредитный карточка ачыш керек, кредитный историяны түзүш керек. Биринчи очередь. Эми ипотека алам деген кишилерге кандай документ сурайт? Гражданство болуш керек, же болбосо грин карта болуш керек, же болбосо work authorization деп коет, ал жумушка уруксат деген документ керек. Башка нелегалдар болсо ала алышпайт ипотека. 100%. Нелегалдар могут купить үйдү ала алса болот бул жактан, только за наличные деньги. Толук төлөш керек үйдүн баасы. Толук төлөш керек, да. Ипотеканын самый важный эмеси болсо, 2 түрлүү заработок бар бул жакта. Кээбирлер заработную плату получают с вычетом налогов. Кээбирлер болсо өзлөрү жылында бир жолу төлөшөт, туурабы? Ошондо 1099 форма, W2 экөөнүн процесси кичине айырмасы бар. W2 банк с удовольствием они дают. Жеңилирээк алгангачы, анткени сразу эле кагазда көрүнүп турат да, канча налог кармалып калып атат да. А когда өзлөрүнө иштешкенде self-employed деп коет, анда бүт өзлөрү канча расходу болот, ошону чыгарып, анан чистый налогтон гана төлөшөт да, налогточу. Жана 1099 дегенби? 1099, да. Аны үчүн 2 жылдык income tax обязательно болуш керек. Жанагы эме W2га иштегендер көрсөтпөсө деле болобу? Жок, W2га иштегендер үй аларында баары деле көрсөтүш керек, бирок да первоначально алганга тиги pre-approval letter деп коет да, банк канча акча бере алат деген зеленый цвет аларда. Зеленый цвет. Ага 10 мүнөттө эле биз алып коебуз да негизичи. Ошон үчүн жигиттер W2га иштегенге аракет кылып программист болгула. Программист болуп, любой жумуш W2 жеңилирээк алынат да. Эми дагы айтып кеткен себеп кредит скор 700дөн өйдө болсо, conventional loan, значит ал жакшыраак да, процентный ставкасы дагы, анан тиги closing cost деп коет, бай оформление документа кичине азыраак төлөнөт да. Анын үчүн 700дөн ашыш керек. 700дөн ылдый болсо, 620дан 700-ко чейин болсо, анда FHA loan деп коет, ал Fair Housing Administration loan, это государственный лон, помогает ошол кишилерге, у кого кредитный историясы начарраак, же болбосо 3%, же 5% down payment коем деп эметсе, анда сиз деген мо кредиттин скору эң ылдый мекендешке анан эң жогорку канча болду эле сиз жардам берген? Эң жогоркулары 800дөн ашты кредит скор. Негизи канчага чейин болот? Негизи 850ге чейин болот. 850. Срочно 850 кылыш керек экен. Но көбүнчөсү 780 болсо,
банковский системада 780 кредит скор болсо, самый лучший процентный ставка берет. Меники 779 болобу? Болот. Андан кийин планка опускается 740, анан 700 деп. Обязательно ты даун пеймент деген предоплата болуш керек. Хотя бы 3%. Өзүм жашайм деп алсаңар. Ошону жакшылап түшүндүрүп койсоңуз, бир үйдү алалы. Например, 300 миңдик үйдү. 300 миң үйгө 3% койсоңор болот. Это $9,000 тиги даун пеймент 3% и плюс оформление документине, грубо говоря, $5-6 миң автоматически кошушуңар керек. Ошондой расход болот да. Могу деген 300 миңдик үйдү алам деп сизге келсе, сиз үйлөрдү көрсөтөсүз. Ошонун кишинин счетунда канча акча болуш керек? Счетунда хотя бы, если 3% даун пеймент коем десе, хотя бы $15 миң болуш керек счетунда. Жетеби ошо, 15 миң үчүн? Ошол жетет. Мен ойлоп атпаймынбы, үй алам дегенде бир счетунда бир 50-60 миң болуш керек экен. Жок, эми ар кандай кишилердин акчасына карата да. Кээ бирлер болсо 20% коем десе, анда жана mortgage insurance деп коет. Аны төлөбөй калышат да. Mortgage insurance банк дополнительно акча алышат, анткени только тем людям, которые 20%-тен ылдый болгондорго. Страховка турбайбы, өзүнчө? Страховка, да. Ошондо 300 миңдик үйдү алам десе 60 миңин төлөш керек экен да, 20%, 60 болсо. 20% $60 миң төлөш керек, ошондо mortgage insurance автоматически жок. Ошондо 300 миңдики 3% канча болуп калат? Примерно сиз айттыңыз азыр, начальный суммасы 9 миңдей, 9 миңдей 3%. 3%. Жакшы. Абдан сонун маалымат берип атасыз. Уланталы. Рахмат. Анан жанагы не обязательно 20% коюш керек. 5% коюп, если conventional loan болсо, там эч кандай штраф төлөбөйсүңөр. Эрте жапканга штраф төлөбөйсүңөр. Баягы Кыргызстанда эмес, бул жактачы. Эрте төлөп койсоңор болот. Как 20% ке жетсеңер, ал автоматически PMI кетет. Но FHA loan'до ал кетпейт. FHA loan'до ал на весь срок loan калып калат да. Может кичине кыскарат, но ошонсу ноосу бар да, эмедечи. Эмен айтып бербейсиз, аябай кызык азыр. Баягы мекендештердин башы адашып калышы мүмкүн. Мындай тепкич менен айтып бербейсизби? Например, мекендеш сизге келди, сиз карайсыз, анан кийин loan офицер, анан тигиндей, анан баягы соферди ошондой тепкич менен айтып бербейсизби? Клиент мага чалды, биринчи алардын информацияны алам, каякта иштешет, кандай үй каалашат. Анан кийин биринчи очередь, если ипотека алам десе, мен ошондон баштайм. Ким өзүнө иштесе, 1099 формунга иштесе, сразу айтам, 2 жылдык такс өтөндөрүңөрдү салып ийгиле. Бизнестики өзүнчө, персональный өзүнчө. Андан кийин mortgage broker алдын income эмесин, доходун санайт. Кредит скорун текшерип, анан кийин айтабыз да, мынчага алат же ала албайт. Ала албаган кишилерге анда биз заранее готовим эмки жылга. Не кылыш керек? Ошолордун баарын пошагово айтып түшүндүрүп беребиз да. Андан кийин pre-approval алгандан кийин уже ошол райондордон үйлөрдү карап баштайбыз. Үйлөрдү караганда жаккандан кийин сразу оффер беребиз. Оффер болсо, это предложение, заявка мынчага сатып алабыз деп, анан кийин контракт негизи 13 страницадан турат. Да. Ар бир страницада өзүнүн качан жабыласың, канча процент даун пеймент коюлат, кандай вид лоун, ошонун баары указываться этилет. Андан кийин алар башка тиги биздин офферди предложенияны принимать этсе, андан кийин начинается процесс, баягы ипотеканын процесси башталат. Биринчи инспекция жасашыбыз керек обязательно. Инспекциядан кандай ката мындай проблемалар чыкса, аны адвокат менен сүйлөшүп, алар кат жиберет. Мындай оңдоп бергиле депчи. Же болсо баасын түшүрбөйт. Же болбосо баасын обычно мында түшпөйт, же акчалай беришет, же оңдоп беришет. Же оңдобойбуз дейт. Эми азыр 2-3 жылдан бери аябай ажиотаж болуп атат биякта маркетте. Бир үйгө толтура оффер келип атат. Ошон үчүн көбүнчөсү даже инспекцияда бирдеме жаза десең да жазап бербей жатат, анткени башка офферлер да турат да алардыкычы. Жакшы.
Офер өтүп кетти. Биздикин жактырды, сатам деген киши. 5 күндүн ичинде биз инспекция жасашыбыз керек. Бул болсо attorney preview period деп коет, 5 күндүн ичинде. Андан кийин уже тиги mortgage банктан чалышат, тиги loan application деп коет, ошолорду толтурат, анан башталат процесс. Кээде 30 күндөн 45-60 күнгө чейин это стандартный процесс. И күч керек экен да банк. Күч керек, потому что көбүнчөсү эле банктын эмеси занимать этет. Дагы бир жолу айта кетейин, если наличный акча алам десеңер, 1-2 жумада эле бүтсөк болот. Наличный акчаны миллионерлер эле келип албаса, мияка мекендештер көбү наличный акча көп эле алып атышат негизи. Эми мекендештер тиги Кыргызстанда у вас тоже есть шанс бияктан алганга. Көбүнчөсү мен, например, Кыргызстанда отуруп алып эле? Кыргызстанда отуруп, жанагы кээ бирлердин акчалары болсо, тиги бияктан investment property кылып, баягы арендага сатып алып атышат. Бирок эми Кыргызстанда жашаганда, Америкада эч кандай тиешеси жок болсо, американский документтери жок болсо, жанагындай налогтору жок болсо, өзүнүн жолдору барбы? Наличный акча алам десе ала берет. Ала берет, Наличный акча алам десе. Кыргызстанда жашаган акчалуу мекендештер, Венера айымга кайрылсаңар, мияктан наличкага үй алып койсоңор болот экен Америкада. Жакшы. Андан кийинки процесс кандай болот? Closing деген барбы? Андан кийин closing болот. Ошол бүт банк бүт бар документтерин текшерип, макулдугун бергенден кийин назначается closing date, это когда день оформления. Ошол жакта Кыргызстанда нотариальный конторадан көбүнчөсү өтөт. Бул жакта title company деп коет. Это нотариальная контора, которая выступает между продавцом и покупателем. Бүт акчалардын баары ошол title компанияга келет. Ошактан оформляется и дается чистый тайтл. Эч ким анын эртеси келип бул үй меники же карсы бар деген болбойт да. Ошон үчүн тайтл компаниядан страховка алышат. 40 жылга чейин жарайт до этого. Жакшы. Ошо closing деген аябай бизге страшный угулат да. Аякта бүт жанагы риэлторлор барат, үй алам деген, үй сатам деген киши, адвокаттары, анан эмне деп коет, сот деп коебу, ошо чечимди чыгарып турган. Жок, көбүнчөсү көп эле кишилер келбейт. Көбүнчө риэлторлор даже келишпейт тиги closingге. Мен в основном полностью бүт жакка барам. Барасыз, Анткени ар кандай проблема. Страшный эмес экен да closing. Страшный эмес. Адвокат болуш керек. Сатып алып аткан киши болуш керек. Обычно продавцы closingке деле келбейт, они заранее подписывают. Ошо адвокатты клиент өзү табабы же сиздер таап бересиздер? Өзүлөрү тапса деле болот, бирок да мен өзүмдүн командам аябай жакшы. Өзүмдүн адвокаттарым бар. Өзүмдүн жанагындай ипотека алам десеңер, mortgage брокерлер бар, орусча сүйлөгөндөр бар, американецтер бар, инспекторлорум бар. Бүт жак тармактарынан схвачено, да, бүт бар да. Ошол closingте анан баягы оформленияга акча төлөйт турбайбы? Ошол сатып алып аткан киши төлөйбү ошондо, Сатып алып аткан киши дагы оформленияга төлөйт. Сатып аткан кишинин дагы өзүнүн расходтору бар. Экөө тең эки жактан төлөш керек. Жакшы. Да. Мекендештер, чөнтөгүңүздөрдө $15,000 болсо, Венера айымга келиңиздер, баштайлы процессти. Бул эми канчалык көп төлөсө жакшы да, эменичи. Канчалык эми ар кимдин өзүнүн положениясы бар, шартына жараша, да. Жакшы. Дагы кандай суроо? Ондай суроо бар да, жана оферди атпайсызбы? Оферди көп мекендештер түшүнбөйт да. Мияка келгендер түшүнүп калат. Кыргызстанда мияка көптөгөн мекендештер келем деп атат, анан бир үй сатылып атат. Ошого офер толтурганда ал үйдү алам деген бир 50, 30, 20 офер болуп калса, ошонун арасынан көңүлүнө жаккан бирөөнү тандап алат турбайбы? Ооба, ар бир офер менен предложение менен алар торговаться этпейт. Көп бир үйгө 5-6 же 10дон ашык болсо, ошондо уже карайт да. Не только там баасына карайт. Контрактта качан жабылат, канча процент даун пеймент, кандай вид ипотеки, ошонун баары каралат. Ошо баягы үй сатам деген киши чечет турбайбы ошону? Чечет, да. Кимге сатам деп? Кимге сатат, анан өздөрү ошону карата, анан кийин тандап алышат. Ошон үчүн турбайбы? Ата кээ бирлер айтып калат го, бир 300,000 үйгө мен 320,000 бердим деп, жагыш үчүн, алыш үчүн. Мага бир үй жагып калса, аябай ягым келсе үстүнө акча башым керек экен да.
кызыктырып деген. Ну, биринчи очередь үйдү жактырып калганда, перед тем как мен ошол тиги оффер жазайыр агент менен обязательно сүйлөшөм. Билем да ал акыбалдарын кандай болуп атат, оффер барбы, жокпу. Если оффер жок болсо, можем торговаться. Любой нерсени торговаться. Наоборот, түшүрүп да алса болот, Түшүрүп да алса болот. Анан кийин эми бир канча желающий болуп калат да. Ошондо, например, 10 оффер десе, анан кийин клиент менен сүйлөшөм. Насколько киши ушул үйдү жактырып алам деп атат, анда кошуш керек. Жана проценттик ставкасы жөнүндө айтып берсеңиз, сиз баштаганда канча эле ошондо аз болчу да, бир 2%, 3% Жок, болсо. 2%, 3% деген жок. Обычно стандартный мен баштаганда 4-5%. Эди 2013-жылы элеби? 2013-жылы. Азыр канча Процентная болду? ставка түшкөн, пандемияга карата түштү. 2-3 жылга. Азыр болсо 7ден ашык болуп кетти. Ошо сиздин прогнозуңуз боюнча кандай? Ошол процесс процент 7-8 деп атасыз, ошол өсөбү же ошончо кармалабы же түшөбү? Келечекте түшүш керек. Бул аябай эле высокий сейчас процентная ставка, да. Негизи 4-5%ке түшсө, это нормально. Жакшы. Конечно, пандемия убагында 2%, 2,5%, 3% болду, эми андай процент вряд ли кайта келет. Андай келбейт го, бирок деген кээ бирөө мындай фиксированный кылып коет турбайбы процентти, кээ бирөө плавающий кылып коет экен да, кийин түшүп кетсе түшөт, көтөрүлүп кетсе көтөрүлүп кетет экен. А фиксированный болсо кийин түшсө да ошо боюнча калып калат, Ошо кайсысы жакшы? Фиксированный. Эми аныкы көбүнчө мен сделка кылгам фиксированный. Анткени азыр да 7% болуп атат, да. Бирок да процент түшкөн убакта кайта перефинансирование жасап алса болот, процентин түшүргөн. Перефинансирование делается только в том случае, когда это выгодно будет вам. Же процентная ставка түшүп калса, же болбосо вы хотите 30 жылдан 15 жылга алмашам десе, же болбосо үй алдыңар, ремонту жок, ремонтун жасадыңар конкретно, да, получается, көбүрөөк акча төлөп кухнясын, ванналарын, көп нерселерин эмне кетсеңер, кайта эле ошол банктан перефинансирование жасаса болот. Анткени ошол ремонт жасап эметкен эмеси суммасы көтөрүлөт. Анан банк апрейзерди жиберет. Ошол на данный момент ушундай ремонт менен канчага сатылып атты деп, ошол менен да перефинансирование жасасаңар болот. Америкада үйдү негизи 30 жылга, 15 жылга алса болобу, анан эрте төлөп салса болобу, эрте сатып ийсе болобу? Бүгүн сатып алдыңар, эртең эле сатып ийсеңер болот. Даже ипотека алган убакта. Анткени башка покупатель алам деген киши ал силердин ипотекаңарды жабат, разница акчаңарды өзүңөрдүн чөнтөгүңөргө келет. Жакшы. Сиздин прогноз боюнча эми үйлөр азыр бир убакта өйдө көтөрүлөт, бир убакта ылдый түшөт. Сиздин прогнозуңуз боюнча кандай? Дагы көтөрүлөбү же ушунча сакталабы? Мен баштагандан баштап көтөрүлүп барат, чын айтам. 2008-жылы баягы өзүңөр билгендей аябай чоң крах болгон. Ошондон кийин арзандап кеткен. Бирок да азыр андай маалыматтар жок. Пандемияда өсүп кетти. Аябай көп кишилер келип атышат Америкага. Иммигранттар аябай толтура келишти. 2-3 жылдын ичинде. Украина менен согуш башталып кетти. Толтура кишилер келишти. Ошон үчүн азыр ар бир үйгө прям боремся, да. Алам дегендер көп, Алам дегендер көп. Үйлөр азыраак чыгып атат. Ошон үчүн азырынча мен маалыматым боюнча үйлөр түшпөйт в ближайшее время. Процентная ставка түшөт болуш керек. Түшөт деп ойлоп атканбыз, майда деле түшкөн жок, бирок да бул жылы выбор, ага карата негизи түшүш керек. Түшүш керек. Кандай үйлөрдү алат? Жана мен не деп коет? Таунхаус деп коет. Ана жанагы эме не деп коет? Бир подъезден киргенде бир 3 квартира, 4 квартира бар. Ал multi unit деп коет. Multi unit 1 юниттен 4 юнитке чейин алса болот. Это мындай өзүнчө жанагындай эле традиционный ипотека алса болот да. Жок, жана ошобу, жана бир подъезден кирет. Бир подъездде ичинде 4 квартира бар. Ошонун бирөөсүн сатып алса болот. Эми бир подъездде же болбосо 2 квартира, 3 квартира, же 4 квартира болот да. Таунхаус деген бири-бирине жабышкан үйлөр, Таунхаус болсо да, бири-бирине жабышкан үй, ал болсо как квартира алгандай эле эметилет да. Көбүнчөсү үйдүн ичи эле кирет, а сыртын болсо жанагы ассоциация бар, HOA деп коет, алар төлөшөт да. Көбүнчөсү мен бүт
Квартира десеңер квартира алышат көбүнчөсү, таунхаус, өзүнчө менчик үйлөргө көбүнчө семьясы чоңурактар менчик үйгө алганга аракет кылышат. Азыркы учурда баалар примерно кандай болуп атат? Где-то кичине өстү, жарым жыл мурун. Кичине эмес эле жакшынакай эле. Жок, ошо 230 калдым эле, азыр квартирамды карасам 260 болуп калыптыр деп мен тааныштарым айтып калат. 300 калдык эле, азыр 340 болуп калыптыр деп. Ошо квартира деген өсө берет экен. Квартира өсөт. Негизи ошол эле клиенттер 3 жыл болобу, 2 жыл болобу, 4 жыл, 5 жыл мурун алгандар көбүнчөсү заработали на этом деньги. Жөндөн туруп эле кээ бирлер 10 миңден, 100 миңден ашык заработали. Например, биз үй алгандар 350 алгандар, мен аларга 450 сатып бердим, 480 сатып бердим. Жакшы. Например, могу үйдү алып атпайбы? Алып туруп анан кутулам дегенде полный суммасы болуп калса, сразу жаап салса болобу же булардын бир условиясы барбы? 1 жылга чейин жаап албайсың, 2 жылга чейин. Жок, сразу жаап салсаңар болот и процентта төлөбөйсүңөр. Мындай штраф жок. Жок, кээ бирде машина сатып алганда алар айтып коет го, 1 жылга чейин как положено төлөйсүң, 1 жылдан кийин хоть бир күндө жаап сал депчи. Жок, бул жакта деле бир программа бар, ал DSCR деген программа бар. Это клиенты, которые хотят как investment property купить, анда башкача лон поступать, аякта, конечно, тиги штрафы бар. Жакшы. А жөнөкөй көбүнчө кишилер традиционный ипотека алып атканда аякта штраф жок. Кээ бир үйлөрдү алып квартирага бере албайт экенсиң, кээ бир үйлөрдү берсе болот экен, Туура, да. Квартира алганда, квартира же таунхаус болгондо, ар бир квартиранын таунхаусунун HOA бар. То есть association, который отвечает за этот билдинг, крышаларын, немелерин, баягы кээ бир таунхаустарда, сабдивижндерде бассейни бар, эмелер бар, ошонун баарын эметилет. Ошолор, они регулируют правила. Кээ бирлерди сдавать можно, кээ бирлерди сдавать нельзя. Сдавать эткенге кээ бирлер 100% owner occupied деп коет, 100% сдавать эткенге болбойт. Кээ бирлер болсо 20%тен ашпаш керек сдавать эткен. Ошондой эмелер бар да, ренталдар. Менчик үйдү болсо, ал менчик үй. Эч кимден разрешение кереги жок. Өз алдынча отдельный үй. Аренда сдавать эте берсеңер болот. Жакшы, жакшы. Эми мекендештер дагы өзлөрү кызыккан суроолорду сиздин телефонуңузду жазып койсок болобу? Видеонун астына адресиңерди коюп койсок. Адресиңи, телефон. Өзлөрү чалышат го деме. Венера айым, биз үй алалы дедик эле, каяка баралы, каяка келели деп суроо. Көп эле кишилерге жардам берип атат. Жакшы, жакшы. Угабыз көп жылдан бери угуп жүрөбүз. Главное, жакшы билген специалистке обращаться этсеңер, бүт баары жакшынакай эле бүтөт. Жакшы, абдан сонун. Сизге абдан чоң рахмат, сизге ишиңизге ийгилик, көптөгөн мекендештерди бактылуу кылып жүрөсүз. Өзүңүз дагы бактылуу болуңуз, үй бүлөлүк чоң бакыт каалайм. Рахмат. Сиз дагы баягы көп түшпөйсүз, суранып келебиз, түшүп коюңуз деп. Ишиңиз астык эле жылып турсун. Рахмат, өзүңөрдүн да ишиңер астыга жылып турсун. Чала бергиле, маалымат, кээ бирлер консультацияга акча төлөйбүз, андай мен андай эч кимден акча албайм консультация. Чала бергиле, жардам берем. Особенно өзүбүздүн мекендештер, мен азыр биздин Чикагода кыргызский комьюнитиде аябай өнүгүп өсүп атат. Неге бирибизге аябай жакшы жардам беребиз бүт жактардан. Жакшы, эми ошо мекендер үчүн күйүп атасыз да. Анткени кээ бир адвокаттар, кээ бир риэлторго мындай консультация алайын деп барсаңар ставкасы бар. 500гө чейин кээ бирөөнүкү. Бир консультация жарым саат, 1 сааттык $100, $200, $500 деп. Мына Венера айымга кайрылсаңыздар, консультациянын баарын чыкыйта бекерлеп берип туруп анан үй алганга жардам берет экен. Да, болгон жардамды, конечно, аябай берем. Өзүмдүн профессиям өзүмө аябай жагат. Элдер менен постоянно иштешем. Үй алган нерсе бул деген самый важный. Бияка келгенде аренда алам десеңер, аренда аябай кымбаттап кетти. Көбүнчөсү даже мына 2 жыл мурун келгендер уже там алып атышат. Жаштар болобу, каргандар болобу. Конечно, сразу ли, если бүт миллионерлер, как они начинают быть миллионером? Бүт пары көбүнчөсү начинает real estate. Это фундамент богатства здесь.
помещенияларды алып аренда көрүп коёбу. Помещение болобу, үй болобу, потому что бияктан акчаңар real эстейтке вкладывать этсеңер эч кандай акчаңар жоголбойт да. Абдан туура айтып атасыз. Да. Азыр арендага алып атасыңар 100% просто на ветер выкидываете. Если 5% или 3% баштап төлөсөңөр бар деле какая-то часть идет эмеге үйгө и маркетте көтөрүлүп атат, ошондон дагы зарабатываете. Кээ бирде бир эле клиентим уже 4-5 эме алып атат, өзлөрүнө алып анан кийин инвестмент. Өзүм деле как investment property уламдан алып турам да. Потому что investment property это номер 1 investment. Акчаңар күйүп кетпейт. Мурда аз болчу, вообще деле окчу эмеспиз. Азыр аябай көбөйүп кетти го, жана мекендештер келип, үйлөрдү алып, квартираларга берип, жана эмне деген программа бар эле? Airbnb деп коюп ошондой Флоридадан алып атат, Калифорниядан алып атат, мияктан алып атат. Даже барбайт экен да, Флоридада үйүң болсо, аяктан жана эмелерди нанимать этип коет экен, тазалаган, газондорду кырккан, чалып коет экен, мен Чикагода жашай берет, акчасы тиякта түшүп атат. Туп-туура. Так что акчаңар болсо, мүмкүнчүлүгүңөр болсо, лучше арендага албай, үй алганга аракет кылышыңар керек. Если бияка калам десеңер, башка штатка көчүп кетем десеңер деле, квартира же таунхаус же менчик үй алып койсоңор деле, арендага берип койсоңор өзүнөн өзү төлөнө берет. Ооба. Өзүнөн өзү жабыла берет. Ооба. Кээ бирлер аябай чоң, мен азыр эле сүйлөштүм эртең менен. Абдан чоң үй алып койгом, 600 миңдик дейт го. Ошону туура эмес кылыптырмын. Бир кичинекей эле бир апартмент алып, анан квартираны киргизип коюп, мен экинчисин алып, үчүнчүсүн алып, акырдан өссөм болбой экен, атигилер болсо өзлөрү эле кутулта бермек депчи. Ооба, туп-туура. Азыр аябай жаштар аябай кыйын кечти. Жаштар бизге караганда кыйын болуп бартасаң, бирок бир чет ошондой болуш керек да. Жаштар бизге караганда кыйын, андан кийинки жаштар аларга караганда кыйын болуш керек. Ошол да. Жакшы. Да, так что обращаться ете бергиле. Мүмкүнчүлүк боюнча жардам бере берем. Жакшы, абдан чоң рахмат. Абдан чоң рахмат. Жанагы эле тилектер сизге. Ийгилик, үй бүлөлүк чоң бакыт. Рахмат. Мекендештер көп келип атат, кайрылыңыздар. Биз ишенебиз, мен да ишенип атайын сизге келдим. Азыр бир чети сизден кичине интервью алып мекендештерге таанышып коеюн деп атам, анан өзүмдүн дагы азыр шашпай сизден дагы эме алып алайын, А может Кудай берсе сиз мага чоң деле үйдүн кереги жок, кичинекей эле үй бүлөбүз, бир двухбедрумный апартмент болсо эле, же кичинекей бир таунхаус болобу. Жакшы, анда чоң рахмат, Анда эмне кичине сиз өзүңүздүн свободный микрофон мекендештерге эмне каалоо тилек айтасызбы, же Кыргызстангабы? Анан бүтүрүп коелу. Мекендештерге эмне азыркы жашоодо тынчтык керек болуп атат. Стабильность керек болуп атат. Өнүккүлө, өскүлө, ден соолук болсо, аманчылык болсо бүт жеңет. Жакшы. Келе берсинби Америкага? Келе берсин Америкага. Бутуна тура берсин, Да, Америка страна возможностей. Ооба, абдан туура. Биякта мээңер иштейби? Иштеш керек. Ооба. Жалкоо адамдарды Америка жакшы көрүшпөйт. Ошону мен ар дайым айтам да, жалкоосуңарбы, маминкин сыночксыңарбы, лучше келбей эле болгула. Иштеймандар, эртеден кечке иштейм дегендер, бутума турам дегендер, өсөм дегендер келиш керек, Туура. Миллионерлердин баары чамадан менен эле келишкен го мияка. Анан мияктан эле өсүп кетишкен. Мен ушул өзүмдүн командамда американецтер көбүнчөсү. Адвокаты, моргидж брокер, ошолор таң калып атышпайбы? Мен аркылуу көп ушул кыргыздар менен иштешип, таанышып, вообще жаңы эле келип, сразу эле бутуңарга туруп, биякта американецтер 30-40 жылдан бери иштеп, кээ бирлеринин үйлөрү жок. А бул жака 2 жыл келип эле, 1 жыл келип эле, 3 жыл келип эле, анан кийин уже үй алып атышат. Таң калыштуу да. Мен кайнем деле келгенине 1,5-2 жыл болгондон кийин сиз жардам берип эме алыптыр. Квартира алды да. Мен 11 жылдан бери жүрөм, квартирам жок. Мен көбүнчөсү Кыргызстанга үй алып, мияка көп көңүл бурган эмесмин. Азыр эми көңүл бурган. Азыр көбүнчөсү ошо Кыргызстанга салып ийген акчаларын кайта Кыргызстандагылардын үйлөрүн сатып, бул жака вкладывается. Несколько клиентов у меня есть такие. Америкага келгенде эң чоң, эң ийгиликтүү максат бул үй алуу да. American Dream деп коет да, үй алыш. Да, бул жакта бекеринен айткан эмес. Потому что бул жакта чын айтканда бүт иммигранттар аябай көп иштешет. Анан үйүнө келгенде, өзүнүн үйүнө келгенде эс алып эмечке, это же самое важное, уют,
үйлөрүң өзүңөрдүн үйүңөрдө болгондо. Арендага турсаңар уландан эле көчүп эме болгон тоже кыйын да. Биздин видео 3 серия болуп чыгып калат го дейм, достор. Инстаграмга, ютубка кете берет полностью эле. Ана Инстаграм койгондо 3 серия кылып коебуз. Биринчи, экинчи, үчүнчү бөлүк деп жазып коебуз. Абдан сонун маалымат бердиңиз. Чоң рахмат. Дуктан берип койдуңуз. Рахмат. Чоң рахмат анда эметели. Жыйынтыктап калып. Азыр кетерде могу офисиңизди кичине тартып ана музыкадан кошуп туруп эметип коеюн, мээлиңиз. Чоң рахмат.